Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен өзгөчө сөз түркүмдөрүнүн экинчи бөлүгү болгон сырдык сөз тууралуу таанышмакчыбыз. Эң алгач өтүлгөн теманы кайталоо иретинде төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: өзгөчө сөз түркүмдөрү кайсылар? Экинчи суроо: тууран сөз деген эмне? Үчүнчү суроо: тууран сөз маанисине карай кандай бөлүнөт? Ооба, туура айтасыңар. Демек өзгөчө сөз түркүмдөрү экиге бөлүнөт: тууран сөздөр жана сырдык сөздөр. Тууран сөздөр бизди курчап турган ааламда пайда болгон добуштарды туурап, аны ар кандай аракет жана абалдар тууралуу сүрөттөйт. Бирок бул тууран сөздөр өздөрү билдирген маанилеринин оттенкалары менен айырмаланат. Демек, тууран сөздөр да маанисине карай экиге бөлүнөт: табыш тууран сөздөр жана элес тууран сөздөр. Табыш тууран сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан добушты туурайт. Мисалы, жансыз заттардан чыккан добушты тууроо: тарс, шылдыр, шылдыр. Жаныбарлардан же айванаттардан чыккан добушты тууроо: арс, арс, ма, мө жана башка сөздөр. Элес тууран сөздөр. Элес тууран сөздөр заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн туурайт. Мисалы, жалт, жалт, жарк, жарк, шып, лып, жалбырт жана башка сөздөр. Сырдык сөздөрдү өтүүдө биз сабакка төмөнкүдөй максатты коюп алабыз. Биринчи, сырдык сөздөрдү толук үйрөнөсүңөр, башка сөз түркүмдөрүнөн ажырата аласыңар. Экинчи, сүйлөмдөн сырдык сөздөрдү таап, кебеңерде так жеткиликтүү колдоносуңар. Үчүнчү, кыргыз тилинде таза сүйлөөгө машыгасыңар. Кыргыз тили аркылуу кыргыз элинин жери, маданияты, адабияты менен таанышасыңар. Өзгөчө сөз түркүмдөрү сүйлөмгө кошумча маанини берип, айтылып жаткан ойду элестүү, образдуу, таасирдүү кылып бере алат. Булар өз алдынча турганда толук лексикалык мааниге ээ боло албайт. Сырдык сөздөр адамдын ички сезимин билдирүүчү же айванатка карата айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр болуп эсептелет. Мисалы, бали, пай-пай, бах, баракелде, ой, айы, ата-канат, чиркин, кап, капырай, кош, өш, аттиң жана башка сөздөр. Эми балдар, сырдык сөздүн түрлөрүн биз үчкө бөлөбүз: ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, айванатка карата айтылуучу сырдык сөздөр, анан турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Турмуш тиричиликке байланыштуу айтылуучу сырдык сөздөр мындай сырдык сөздөргө учурашуу, коштошуу, каалоолоруна байланыштуу сөздөр кирет. Мисалы, кош, рахмат, бар болуңуз, арбаңыз, жакшы турасыңбы, эсенсизби? Айванатка карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр айванаттарды жана канаттууларды айдоого, чакырууга карата айтылат. Мисалы, чү, чү, өш, өш, кыруу, кыруу, күчү, күчү. Кош, ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, корккондо, чочуганда, кайгырганда жана башка учурларда колдонулат. Мисалы, бали, пай-пай, эх, чиркин ай, аттиң ай. Эми балдар, сырдык сөздөрдү жазуу эрежелерине токтолобуз. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе, үтүр өзүнөн кийин, аягына келсе, өзүнөн мурун, ал эми ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мисалы, кокуй, абыл тез келе кал. Сырдык сөз сүйлөмдүн башына келди, өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылды. Абыл кокуй, тез келе кал. Мында кокуй деген сөз сүйлөмдүн ортосуна келди, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Тез келе кал, абыл кокуй. Демек, сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келди, өзүнөн кийин, өзүнөн мурда үтүр менен ажыратылды. Экинчи, сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн тутумунан бөлүнсө, сырдык сөздөрдөн кийин илеп белгиси коюлат. Ал эми кийинки сүйлөм баштамга менен жазылат. Мисалы, бали, көбүңдү дагы бир ирет кайталап черте түш. Мында сырдык сөз бали, өзүнөн кийин илеп белгиси коюлду дагы, кийинки сүйлөм баштамга менен жазылды. Эми балдар, алган билимибизди бышыкталуу үчүн суроолорго жооп берели. Биринчи суроо:
Эгер сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, кандай тыныш белги коюлуп жазылат балдар? Жооп беребиз. Сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы, эмгекти сүйгөн кишилер алып экен го, пай-пай. Демек, бул сырдык сөз пай-пай сүйлөмдүн аягына келди, өзүнөн мурда үтүр белгиси менен ажыратылды. Жакшы окуган экенсиңер балдар, баракелде. Мында сырдык сөз баракелде, демек өзүнөн мурда үтүр белгиси менен ажыратылды. Экинчи, эгер сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, кандай тыныш белги коюлуп жазылат? Демек, кана жооп берели. Сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мисалы, алар кап бүгүн да келбей калышты окшойт. Мында кап деген сөз сырдык сөз болду дагы, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Жардамыңарга бали, рахмат балдар. Бали, рахмат. Бул эки сөз, сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келди. Иштегениңерге баракелде жигиттер. Демек мында баракелде сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келди, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Сырдык сөздөргө мисал келтиребиз балдар. Ой, бах, кап, бали, ойтобо, карангүн, капырай, баракелде, ботом, апей. Бул адамдын ички сезимин билдирген сырдык сөздөр. Түшөй, мый, кыры. Демек, бул айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр. Сырдык сөздөр кошмок сөз түрүндө келсе, кандай жазылат балдар? Жооп беребиз. Демек, сырдык сөздөр кошмок сөз катарында айтылса, арасына дефис коюлбай бөлөк жазылат. Мисалы, кокуй күн, ак чүч, чиркин ай, ойтобо, апей, ботом жана башка сөздөр. Келгиле балдар, анда кийинкиге токтолобуз. Кийинкиде бул сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, толуктап жазып көрөбүз балдар. Демек, көп чекиттин ордуна тиешелүү сырдык сөздөрдү коебуз. Анда эгер тиешелүү сырдык сөздөрдү койсоңор, анда туура жообуна токтолуп көрөлү. Биринчи сүйлөмдө бали сөз эмес бекен? Мында бали деген сөз тиешелүү көп чекиттин ордуна коюлду. Демек, бул сырдык сөз болуп эсептелет. Экинчи, шумдугуңкур эп келе түштү. Мында шумдугуңкур деген сырдык сөз. Мында адамдын ички сезимин билдирди. Таң калуу маанисинде колдонулган сырдык сөз. Үчүнчү, баракелде, азаматсыңар, даңк силерге. Демек, мында баракелде жана даңк деген сөздөр сырдык сөздөр болуп эсептелет. Адамдын ички сезимин билдирүүдө ыраазы болууда колдонулган сырдык сөз экен. Андан кийин ушундай да дал тиет экен, капырай. Демек, мында адамдын ички сезимин билдирген сөз бул капырай деген сөз. Андан кийин келбей калган карачы, кап. Демек, мында кап деген сөз, демек, адамдын өкүнүү маанисинде колдонулган сырдык сөз экен. Демек, рахмат тосуп алганыңа, рахмат дешти. Мында рахмат деген сөздөр мында турмуш тиричиликке колдонулган сырдык сөздөр болуп эсептелет экен. Андан кийин пай-пай, эмне деген керемет. Мында пай-пай деген сөз адамдын таң калуу маанисинде колдонулган сырдык сөздөр болуп эсептелет экен. Андан кийин кокуй-ай, жардам бергиле, кокуй күн. Демек, мында кокуй-ай жана кокуй күн деген эмнегедир мындай кейүү маанисинде, демек, адамдын ички сезимин билдирген сырдык сөз болуп эсептелет экен. Андан кийин акыркы чойт эркечим баштагын. Мында чойт деген сөз сырдык сөз болуп эсептелет. Мында ушу эчкинин эркеси серкеге карата айтылган сырдык сөз, башкача айтканда айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөз болуп эсептелет экен. Эми балдар, биз кийинки тапшырмага өтсөк, берилген сүрөттөргө сүйлөм түзгүлө. Демек, силер көрүп тургандай, Ак кеме повесттин негизинде тартылган тасмада баланын тайнеси негедир бир нерсеге нааразы болгондой же капа болгондой көрүнүштөгү сүрөт экен. Эми буга биз сүйлөм түзүп көрсөк. Капырайды, дегенин кебетеси кантет ия? Демек, мында сырдык сөз капырайды, демек, нааразы болуп аткандай көрүнүштө турат. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Кичинекей кыздын абдан таң калып турган сүрөтү.
Эми сүйлөм түзүп көрөлү. Ушундай да кызыктуу китеп болот турбайбы? АИ, демек мында АИ деген таң калуу маанисинде колдонулду. Кийинки сүрөттө энеси төшөк тартып жатып калган экен, ал эми баласы болсо ага бир кесеге тамак бергендей учуру сүрөттөлгөн экен. Кокуяй апа, тамакты ысык ичсеңиз боло. Мында кокуяй деген сырдык сөз кейип жаткандагыдай көрүнүш сүрөттөлгөн. Ал эми кийинки сүрөттө болсо бир үй бүлөнүн сүрөткө түшүп жаткан учуру экен. Пай, сүрөткө түшүү жакшы экен го. Мында чоң ата менен чоң апанын таң калуу же суктануу маанисинде колдонулду. Демек балдар, сабак бүткөндүгүнө байланыштуу мен силерге тапшырма берейин. Сырдык сөздөрдү катыштырып текст түзөбүз. Демек тексттин аты циркте деп аталат. Демек биринчи сүрөттө аренада циркте акробатика менен оюн көргөзүп жатышат. Мына ошо көрүүчүлөрдүн таң калуусун, суктануусун катыштырабыз. Экинчи, айбанаттардын үйрөтүү, чакырганын, айдаганын пайдаланып текст түзөбүз. Андан кийин үчүнчү сүрөттө болсо маскарапоз кандай оюн көргөзүп жатат. Демек мында ошо маскарапоздун оюн көргөзүп жаткан учурунда сырдык сөздөрдү пайдаланып текст түзөбүз. Андан кийин үчүнчүдө болсо жаныбарлар, төртүнчүдө болуп калды. Төртүнчүдө болсо ошо жаныбарлардын ойногонун көргөзүп турат. Пил менен тюленди чакырган жерлеринен пайдаланып чакан текст түзөбүз. Сабакка активдүү катышуу менен жаңы теманы өздөштүрдүңөр деп ойлойм. Анда эмесе сабагыбыз жыйынтыкталды балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.